Алмаз Руслан уулунун бул ийгилигин апасы сөз менен жеткире албайт. Кубанычында чек жок. Уулуңдун жетишкендиги бул ата эне үчүн бакыт дейт. Мугалимдер жамаатына да ыраазычылыгымды билгизгим келет. Ушулардын мугалимдердин да эмгеги көп. Балабыз да жакшы аракет кылды. Ошонун артында ушундай жакшы эмгекти көрүп отурабыз. Кусейин Карасаев атындагы Сыкөл лицейинде Алмаз Руслан уулунан сырткары 28 бүтүрүүчү аяктоодо. Бүгүн алар үчүн аттестат тапшыруу аземи өттү. 28 бүтүрүүчү жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен орточо көрсөткүч 181 упай болгонун айтышат. Көпчүлүгүнүн упайлары 200дөн жогору. Ушу ийгиликке жеткирген эң биринчи ата энеме ыраазычылыгымды билдирем. Жана ошондой эле кыргыз тили сабагынан берген Гүлнар эжеме жана математика сабагынан берген Иманалиев агайыма терең ыраазычылык билдирем. Жана ушул лицейдин аркы көшөгөсүнө бардык мугалимдерине ыраазычылык билдирем. Келечекте ошо программирование эметейин деп атам, тапшырайын деп атам. Максатты айга койгула дейт. Ошондо гана теректин башына чаасар деген да. Ошон чынында эле максатты аябай бийик койсок, биз ошо максаттын так өзүнө жетпесек да көптөгөн ийгиликтерге жетебиз да. Мына мен өзүм ошо максатты чынында эле бийик койгом. Анан бардык колуман келген иш аракеттерди кылдым. 212 балл алдым. Абдан ыраазымын. Кудайга шүгүр. Кудайдан да тилениш керек. Кудай ошо баарын кылып жаткан ошо Кудай. Анан абдан ошо лицейдин жалпы жамаатына, ата энеме, бардык классташтарыма да абдан ыраазымын. Окуу жайдын мүдүрү бүтүрүүчүлөрдүн ар биринин жогорку окуу жайга тапшырышынан бери көзөмөлгө алмакчы. Жалпы республикалык тестирлөөдөн жогорку упай алган бүтүрүүчүлөргө дем берүү максатында $50 $350 чейин сыйлык берилди. $350 сыйлыгы менен анан аттестаттап Bizde общий 28 бүтүрүүчүбүзсө, булардын 8'ü неме жогорку деңгээлде 200 баллдан ашты. Биз аларга дагы кызыктырган турда приздер бергенбиз. $50 анан 6 сертификат алган окуучуга дагы жогорку деңгээлде приз койганбыз. Бул дагы өзгөчө балдарды кызыктырды. Бирок эң негизгиси өзгөчө мына суббота күнүнөрү биз каждый суббота, ар бир суббота түшкө чейин курс бердик. Математика жана тилден, орус тили, анан кыргыз тилинен. Кыргыз класстар кыргызчадан, орус класстар орусчадан. Ошонун негизинде менимче балдар ийгиликке жетти. Бир эле Алмаз эмес, мына Самат Абайкөров деген окуучубуз дагы бар, жогорку деңгээлде балл алды. Буюрса ата энелер 5 жыл чыдап туруп, анан азыркы учурда жемишини жейт буюрса. Кусейин Карасаев атындагы Сыкөл лицейинде окуучуларга англис, түрк тилдеринде сабак өтүлгөндүктөн бул күнү жогорудагы 2 тилде эркин сүйлөйт деген сертификат тапшырылды. Компьютерди дагы мыкты өздөштүрөт деген сертификат дагы берилди. 28 бүтүрүүчүнүн 18'i чет өлкөлөрдөгү жогорку окуу жайларда билим алуусу күтүлүүдө. Салтанат Сарыкеева, Жоламан Дүйшөнбеков, Каракол шаарынан.